Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, назарыңыздарда Манас баяны көрсөтүүсү. Бүгүн Кудай буйруса сиздерге Көкөтөйдүн ашында Манас менен Коңурбайдын эр сайышка түшкөнүн айтып бермекчимин. Ал эми кептин башында биздин ушул Манас баянына көмөктөшүп бизге ушул баянды сиздерге жеткирүүгө шарт түзүп жаткан инсандар жөнүндө унчага кетейин. Москвада ишкерлик кылып жаткан Шавкат Закиров досума терең ыраазычылык билдирмекчимин. Ошондой эле Кыргызстанда ишкер досум Кубан Тойчубаев мырзага алкыш айтып кетмекчимин. Ушундай инсандар бар. Биздин көрсөтүүбүз байма-бай уланып чыгып жатат туугандар. Эмесе эпосты андан нары улай берейин. Ошентип кече баягы Көкөтөйдүн ашында Кошой абабыз менен жолой күрөшкө түшүп, жолойду жерге көтөрүп уруп, анан байгесин алгандан кийин аз жерден калаба чыгып кете жаздап тынчышты дейт. Андан кийин акындар жар айтышып, акындар баягы жарыялашып элдин баарына Төө Чечмей деген оюн башталды дейт. Бул Төө Чечмейдин атын укканда жалпы эле түрктүн балдары, кыргыздар, алаш тукуму эч кимиси чыкпай кокуй айланайын, бул оюнуңду нары алып барып өзүңөр ойногула деп муну ушинтип турат дейт, уялышып. Анткени Төө Чечмейге чыкканда эркек аялы дебей экөө тең жылаңаш чыгат экен дагы, төөнүн үстүнө байланган дүнүйө мүлк болот экен, аябай кымбат баалуу, аны атайын артып, аркан менен чырмап коет экен да, мына ошол арканды чечип, андан кийин төөнүн үстүндөгү жүктүн баарын түшүрүп алышат экен да. Мына ошого Кыргызстан бирөө чыкпайт дейт, деги алаштын тукумунан бирөө чыкпайт дейт. Анткени бул оюнду ошол учурда урматтуу Манас баянын көрөрмандары, мен сиздерге айтып өтөйүн. Мындай экен да, биз азыр айыл болуп күрөшөбүз, же болбосо бөлүнүп алып, ушундай бир жүрөк сыгылган, мындай бир майдараак бачыки элдердин катарына айланып калдык да. Ал учурда Манас атабыздын доорунда эл аралык мамилелер көп болгон экен. Ошол Көкөтөйдүн ашында эл аралык баягындай чоң деңгээлде иш чара болуп атат да. Ошол Төө Чечмей оюнга анан кийин Кытайдын Ороңгу деген баягы аялдан чыккан ханы чыгып, чечинип алып, элдин баары бетин бекитип, кызарып, татарып, кой айланайын, кандай оюнуң эле бул деп, кыраан каткырып, күлгөнү бар дейт, шылдыңдап жүргөнү бар дейт, бетин бекитип, качканы, уялганы бар дейт. Муну ушинтип, баягы Төө Чечмей оюн болуп, Ороңгу төөнү чечип кетти дейт. Ал эми Төө Чечмейге бирөө жарымыңар чыгып калсаңар, кандай болуп каарма калышыңарды билесиңер деп Манас турду дейт, кылычын кыңгыратып алыстан карап. Муну ушундай баягындай оюн экен. Бул оюн же Кыргыздын оюнубу, же башкалардын оюнубу ким билсин, айтор мына ушундай оюн дагы болду дейт туугандар. Андан кийин кайрадан акындар жар чакырып, элдерге бүт жарыялап айтышып, ушунчалык чоң байге сайылды, эр сайышка чыккыла деп муну ушинтип жатат дейт. Эр сайыштын байгеси тобурчак аттан 100 дейт, андан кийин 900 жылкы дейт. Ошентип бардык саны 1000 болот экен. 1000 жылкыны эр сайыштан ким алса, мына ошого беребиз деп камдап койду дейт. Анан Кытай тараптан алооке карысы баш болуп, бүт баарысы камданып жатышат дейт. Балбан, баягы баатыр тандап жатышат дейт да. Эми ошол жерде алоокенин жанына келип, Боскертик деген баатыр минтип сүйлөп турат. Кытайдын эми коңтөрөбүз турат дейт. Сагынбай Орозбаков атабыздын айтуусу боюнча, биз эми Коңурбай дей берет эмеспизби? Аны өзү коңтөрө дешчү экен туугандар. Мына ошол коңтөрөбүз турат дейт. Эми бул коңтөрөгө ким тең келип чыгат дейт. Ал эми алгарасын минген болсо, баянын айзасын алып, ай балтасын белине салып, камданып чыга турган болсо, коңтөрөгө ким тең келсин деп, Боскертик муну ушундай кепти салды. Эгер коңтөрө чыкпайм дей турган болсо, Кырмыз шаанын Мурадылы турат дейт. Эгер ал чыкпай турган болсо, Кызыл чоктуу Нескара турат. Мына ушул Нескараны чыгаралы деп жатат да. Бирок ошондо Нескаранын баягы чачын агаралап, мурут сакалын агаралап,
бираз жаш өтө түскөн экен. Ага чейин болбосо ал дагы теңдешсиз баатыр ер экен да. Анан Нескарадан өтүп келип кайрадан калмактардын ушаң баатыры турат. Ушул чыксын болбосо дейт. Болбосо мына кече күрөшкө чыгып, бая ызасы ичинде калган Жолой өзү чыксын эр сайышка дейт да. Анда Коңурбай айтып турат. Жалаң эле калмактардан чыга бергени болбоско, муну башкалар укса Кытайда эр калбай калганбы? Калмактардын баатырлары чыгып атат бүт эле дебесин. Жолой дагы калмак экен, ушаң дагы калмак экен да. Бул ер сайышка мен өзүм чыгайын деп алгараны камдап, муну ушинтип шайланып калды дейт. Эми мына ушул жерде Коңурбайдын кыйдылыгын карап туруңуздар туугандар. Коңурбай Манасты акмалады. Эгерде Манас чоң байгеге ак куланы чаап жибере турган болсо, анда эле болсо иштин бүткөнү. Мен анда алгараны чаппайын дагы, алгараны эр сайышка сактайын деп, муну ушинтип кыйдылык кылып Манасты кылчактап карап турат. Анан Манас баягы ак куланы чоң байгеге кошуп жибергенден кийин Коңурбайдын күнү тууду дейт. Мынакей эми кезек мага келди. Анткени жана Манас келелекте Мааникерди Бокмурундан сурай коем деп, кийин Манас келип, Бокмурун Манаска барып Мааникерди берелиби же бербейлиби деп кошой абасы экөө Манаска кеңеш салганда катуу айтып, анан келип туруп Коңурбайдын өзүн өлтүрүп кое жастаган Манаска өчөгүшүп турган экен. Анан кече күрөшкө чыгып, Жолой дагы жыгылып, муну ушинтип ичи күйүп турган ел, анан Коңурбай мына ошолордун баарысынын өчүн алмакка Манасты кыйдылык менен өлтүрүп салмакка мына ушул жерде даярданды дейт да. Ушул жерде Коңурбайдын борумун эми Манастан окуп берейин туугандар. Анткени Коңурбай кандай көрүнгөн, анын жоо жарагы кандай болгон, эмне болуп даярданган сиздер дагы билип алганыңыздар жакшы. Эмесе Манастын ыргагы менен акырын ок баштайын, кунт коюп угуп туруңуздар. Сандыргалуу Коңурбай, анын жарагын айран калганы, атышкан жоосун колоткон, найзасынын темири кулач кары болоттон, жарды сайсаң эшкендей, каарданып бир койсо, кара ташты тешкендей, бөрүтүлмизин чыгарган, заар менен суугарган, кармаган бенде кубанган. Эми найзасынын учундагы темири эле ушунчалык курч болчу дейт. Анан кийин бөрүтүл кылып атайын жасаткан дейт. Андан соң ууга, заарга чылаткан. Баягы найза тешип барып, нар жагынан чыгып кетпесе дагы этине тийип калса ууланып өлсүн деп муну ушинтип заар ууга чылатып темирин муну ушинтип даярдаткан болчу найзасынын дейт. Ай балтасын даярдады, кылычын даярдады, кылычынын учу кайкы эле дейт. Анан соот кыягын кийип дейт. Алгарасындагы согушка кирчүдөй болуп даярдаткан, өзүнүн болсо көзүнөн башка эч жери көрүнбөгөн бүт чынжыр темир муну ушинтип көпкөк зоотту кийип алып анан кийин ким чыгат деп алгараны ойкутуп кайкытып ортодо жүрөт. Эми берки кыргыз тарап эмне кылып жатат туугандар. Мына ушул жерде сиздерге туугандар Жусуп Мамай атабыздын оозунан жаздырылып алынган Манас боюнча дагы айта кетейин ушул окуяны. Мен сиздерге азыр Сагынбай Орозбаков атабыздын варианты менен айтып бердим да буга чейин. Жусуп Мамай атабыздын вариантында Коңурбайдын мына ушундай кыйдылыгын Алмамбет байкап турат да. Алмамбет ал учурда Манаска келип кошул элек, Манас али сарала тулпарды Алмамбетке белектеп тартуу кыл элек, өзүнүн кылжейрен деген күлүгүн минип жүрөт. Тигил Айдаркандын көкчөсүндө ошону менен дос болуп, ошону менен кош болуп жүрөт дагы, көкчө менен кошулуп ашка келген. Анан Коңурбайдын кыйдылыгын байкап, кылжейрен атын атайын бозуй тигип, ошонун ичине байлап сактап турат дейт да. Эгерде Кокус Манас ак куланы чаап жибере турган болсо, анда эр сайышка Манас чыкпай калса, анда кылжейренди минип чыгып, мен Коңурбай менен беттешейин дагы. Коңурбайды мына ушул жерден эсебин таап өлтүрүп алайын дейт да. Анткени Коңурбайга бул абдан катуу өчөшкөн, абдан катуу экөөнүн душманчылыгы бар болчу. Коңурбай Алмамбетти негизи эле Кытайдан качып чыгышына Коңурбай күнөөлүү. Анткени Коңурбай биринчи болуп Алмамбеттин атасынын Канжайлак деген жайлоосун талашып, жерин талашып, басып алып, анан арызданып экөө тең Эсенкандын алдына барса, Эсенканга таптакыр башкача кылып, жамандап Алмамбетти элден чыгарып ийген да.
Ал турмак Алмамбет келип атасы менен чабышып кетип, атасын өлтүрүп, анан эптеп септеп качып чыгып келе жатканда, эми өлтүрүп кое жаздашканда апасы келип жардам берип, апасы ошол жерден өлүм таап, апасын эптеп жерге жашырып, көзүнүн жашын 10 талаа кылып, Кытайдан жарадар болуп, найза жеп, кылыч жеп качып чыгып, анан Айдаркандын көкчөсүнө келип жолугуп, мына ошол көкчөнүн колунда туруп калган болчу. Көкчө көбө андан кийин Көкөтөйдүн ашына келет экен. Жусуп Мамай атабыздын варианты дагы бир жолу кайталап айтып кетейин. Мына ошол жерде жанагынтип Коңурбай Манасты акмалап кыйдылык кылып атканын Алмамбет байкап турат экен. Ал эми бери жакта болсо Манас баягы ак куланы чаптырып ийген чоң байгеге. Анан эми кимдин атын минип чыксам болот экен? Ушул Коңурбай чыгат экен. Тетигилердин эң мыктысы, эми мен өзүм чыкпасам болбойт да деп аттандашып атышат. Эми аттандаганда кандай? Баягы аттардын ичинен тандап бер деп Кошой абаңа ишеним көрсөттү дейт. Манас мына ушул Кошой абаңды Манас эмне үчүн сыйлайт десе, Кошой абаңдын ушунчалык акылы, кеңеши, ушунчалык анын адамгерчилиги, анан саясий баягы алдын ала билгичтиги, көрөгөчтүгү, Кошой абаңдын акыл парасаты ушунчалык күчтүү экен. Баягы Манасты көтөрүп, Манасты Манас кылып жүргөн адамдардын бирөөсү Кошой экен да. Мына ушул жерде Кошой абаңа абаке деди Манас. Мага тулпар тандап бериңизчи, тулпар сындап бериңизчи деди да. Өзү бир калкамандын караты дегенди минип чыгайын деп аткан да. Ошол калкамандын каратын минип чыгаарда Кошой абаң келип айтып жатат дейт. Ай балам, муну минбегиниң. Карандай жылкы өз эмес, кайыптан белги бар экен дейт. Бул калкамандын каратынын колдоочусу кайыптан белги. Ушундай бир баягындай ооматтуу ат экен дейт. Бирок азыр дейт, карап турсам Кара Жолтой жагына ой баштаган экен. Бул ат болбойт. Бул аттан оомат тайы баштаган экен деп. Мына ушундай аттын баягындай өзүн эле, анын даярдыгын эле билбестен анын ооматын дагы, ал анын ички баягындай ички сырткы аурасын, анын энергетикасын, аттын түрүн сүрүн байкап койгон мына ушундай Кошой абаңдын жайы бар экен. Анан кайсы атты минейин деп сураганда, үрбү келди дейт. Үрбү 2 карат байлач экен. Мына ошол 2 караттын өнөрлүүсүн байгеге кошуп жиберген экен дагы, бирөөсүн калтырып калган экен да. Мына ушуну минип чыксаң болот дейм деп Манастын алдына баягы атын тарта бергенде Кошой абаң аны карап турат. Ар жеринде белги бар, ак жолтой болчу мал экен дейт. Жарышканда токтолоор чабалдык жайы бар экен дейт. Мына үрбүнүн кара атын көп баягындай алыска чуркай албас, баягындай катуу жарышып, катуу сайышып, баягындай намысталашып, кырчылдашып калганда токтоп кала турган ушундай чабалдык жайы бар экен. Муну дагы минбегиниң деп Кошой абаң саяпкерлиги менен анан аттын түрүн, анын борумун байкап туруп, Манаска акылын айтып жатат да. Андан соң Думар деген эл бар эле дейт, анын дагы түбү кыргыз эле дейт. Ошонун Алтын Көкүл деген баатыры бар эле, ал Торгашка, Гергашка деген 2 ат байлач экен. Гергашкасын байгеге кошуп, Торгашкасын жетелеп келиптир да. Бирок Торгашка дагы ушунчалык күлүк дейт. Жана Кошой абаң аны да сынап турат да бирок. Абакеңиз Кошой аныктап көзүн салыптыр. Тулпарлык жайы бар экен, тулпарда болсо жанымар туушу качкан мал экен. Душманга бет алышса, 5-4 келип калышса, жүрбөй калар жайы бар. Кулунунда байланбай, кур эмген бойдон союлгур жумурунун учунда жуудуруктай майы бар дейт. Эгер чаап жүрүп ошол майы ээрип кетсе дейт, баспай калып союлгур, баатырыңды коңторо майып кылар окустан, муну да минип болбос деп, Коңурбай деген катуу жоо капаста кара жолборс деп, аны да миндирбей койду дейт да. Андан соң Алмамбеттин сараласын алып келишти дейт. Муну Манас атабыз, мен сараланы сайышка минип чыгып кетсем, Алмамбеттин бул жерде жөө турганы жарабас деп, Алмамбеттин сараласын карабай койду дейт. Бирок сарала Манаска бап келген, Манаска чак келген ат болчу дейт да. Андан соң көкчөнүн малынан Кара Төбөл Жармаңдай деген күлүк бар экен, Алымбий деген кишинин мал экен. Ошол Кара Төбө Жармаңдайды алып келишкенде, Кошой абаңа Жармаңдай бир аз жакты дейт. Анан эми бирок баягы ак куланын ээрин токутуп, Жармаңдайды даярдап баштаганда, ак куланын тердиги арты жагынан тетигил жамбаш жагына чыгып калды дейт да. Астынан ушул шилисине жете түштү дейт да. Ак куланын тердиги. Мына ошол Жармаңдайды анан минип
эр сайышка түшө турган болду. Жусуп Мамай атабыздын вариантында алгач чыкканда Манас: эми сен коноксуң, алгач мен туруп берейин, сен найза менен келип уруп кет, эгерде сайып теше албасаң, мени аттан көмөлөтүп кете албасаң, анда сен туруп бересиң, мен барып найза урамын деп экөө сүйлөшүп, алгач Манас Коңурбайды конок деп туруп берди дейт. Бул эми кийинки баягындай эр сайыштарда жок туугандар. Ошондуктан бул сөз менимче ошол тетиги көнө доордун эр сайышы болуш керек. Анткени баягы илгерки баатырлар эч убакта качпастан, эгерде баягындай жоого аттанып келип бирөөнү чабарда дагы алдын ала айтып, даярдан бул жерге кел, жекеге чык деп муну сүнтип чабышчу эмеспи, душмандар дагы бири-бирин сыйлашчу эмеспи. Андан кийин баягы айтпай чаап алышып, айтпай жетип барышып, болбосо баягындай жоо чаппай турган учурларда билгизбестен атайын бир кайгуучуну камдашып анан билинбей барышып чабуу дагы кийинки доорлордо бизге жеткен баягындай санжыра эпостарда бар эмеспи. Мына ушул Жусуп Мамай атабыздын айтуусу боюнча Манас ошентип баягы Коңурбайга туруп берди дейт. Коңурбай баягы алгара минип найзасын мелтирете сунуп келип, күү менен келип найза менен Манасты уруп өткөндө чарайнага тийип, чарк этип найзасы биринчирин болуп талкаланып кетти дейт. Андан кийин Коңурбай туруп берди дейт. Муну ушинтип карсылдашып урушуп, найзалар далай найза алмаштырып, найзалар сынып, быркыра учуп, бири-бирин баягындай алдынан чыгып, так жүрөктүн тушу деп, өлөр жери ушу деп найза менен уруп кеткенде аттары очарлап калып жатты дейт да. Муну ушундай катуу салгылаш болуп атты дейт. Бир убакта найза калбай калганда колдоруна кылыч алышып, кылыч менен чабышып, кылычтары жарабай калганда айбалта алып чыгышып, баштан ал салышып, муну ушундай катуу экөө кармашты дейт. Анан айбалтасы жарабай калганда экөө алышып баштаганда эки жактан баягы бул жактан Кошоябаң, Бакаябаң, андан кийин эртөштүктөр чыгышып, наркы жактан Боскертик жана башка деген Коңурбайдын жайсаңдары чыгышып, анан бул силерге эреңиш эмес, бул деген найза сайыш деп анан кийин колдоруна кайрадан найза берип экөөнү чабыштырып жатат да. Эми сиздерге бир аз окуядан кетенчиктеп Манас атабыздын ошол кездеги түрүн айтып берейин туугандар. Кабылан Манас сол туруп, кандагай шымын шымданып, кара боюн чыңданып, борондуу күндө суу өтпөс, жаандуу күндө суу өтпөс, чыйырчык алтын чымчык көз, чың бадана торгой көз, торгойго көзү жыбырап, тоок көзү шыбырап, машаны мурду батпаган, чиркейди мурдуң өтпөгөн, ачык түшсө караса, алакан жүзү көрүнбөс, ак күрөккө торгой көз, жакалыгы сары алтын, түймөсүнүн баары алтын, ок найзага ол артык, ойлонгонго баардан, жең жок чолок карыдан, күрөккө соот кийинип, эми соотунун баягы түрүн айтып жатат туугандар. Чиркейди мурду өтпөгөн чынжырдан ушинтип токуп жасаган, артынан баягындай колду көрсөтсө кол артынан көрүнбөгөн, мына ушундай абдан майда, абдан кабаттап жатып, ушунчалык калың, бирок ушунчалык баягындай кийсе адамдын денесине бап келе турган кылып, муну ушундай соотту жараткан дейт да, чынжырдан. Муну ушундай соотту күрөккө соотун кийинип дейт. Күч кубатын бергин деп Кудайына сыйынып, дөөгө уста баштаган, төңөлүгү 4 бөлөк купа согу баштаган, купасы кумган түбүндөй, жаактагы сары алтын накшы кыял түрүндөй, курбусу болот эгеген, кулак түпкө теңеген туулга кийди башына дейт. Мына күч кубатты бергин деп Кудайга сыйынды дейт. Ошентип Манас атабыз мынау туулгасы 4 кырдуу экен дейт. Ушундай мыкты устага жазаткан дейт. Ал эми төшүнүн ушул тамагына чейин жапкан жана соот чынжырдан жасаган күрөккө тондун баарын кийип алып туруп, анан көзү гана көрүнөт дейт да. Баягы туулганын катеби көзүнүн ортосунда жаап турчу дейт. Туулганын мындай мурунду кошо жапкан жерин катеп деп айтат экен туугандар. Муну ошентип алып анан кийин жанагы эр сайышка чыгып, жанагынтип айбалта чабышып, кылыч чабышып, найзалардын баары сынып, быркырап, муну ушинтип турганда, анан эл келип экөөнү ажыратып, эки жакка алып кетип, кайра жаңыдан найза берип, муну ушинтип жатканда, бале болуп Коңурбайдын
туулгасы бир аз кыйшая берип чачы мээрден булайып чыгып калды дейт. Чачтар узун болгон эмеспи? Анан ушул жерде кулактын артынан мына ушул эти көрүнүп калды дейт да. Мына ошол жерге мээлеп келип Манас атабыз найзаны уруп кетти дейт. Кайып тийип баям найза мылгып мына жерди тешип өттү дейт да. Коңурбай атынан учуп түштү дейт. Мына ошол учуп түшкөндө илгеркинин салты, илгеркинин наркы боюнча тигил душман тарапты же болбосо каршылаш тарабынын атын жетелеп кетишкен да. Бая кыргыз Манас Коңурбайды аттан көмөлөтө салганда тим эле алкап, жер суунун баары ызы чуу болуп чуулдап жатып калды дейт. Анан Манас ал жерде дагы айкөлдүк кылып, эми ушул Коңурбай деген баатыр алдындагы алгараны алып кеткенде менде эмне болду? Эмне ушундан жакшылык тапмак элем? Бирөөнүн малы мал болбойт, бирөөнүн тону тон болбойт деп туруп, алгаранын чылбырын Коңурбайды көздөй ыргытып ийди дейт. Ага чейин Коңурбай Манастын артынан келип, жеңилгенин мойнуна алып, анан чөгөлөп ийди дейт. Алгарамды алып кетпе, Манас алгарамды кайтар деп. Мына ошондо алгаранын чылбырын ыргытып ийип, өзүнүн тобуна келип кошулганда Алмамбет чыңырып чыкты дейт. Эх, Манас, атыңда Манас турбайбы, затыңда Манас турбайбы? Эгер ушул алгараны алып бергениңде Кытайдын эсен канын алдың алып келип чөгөлөтүп коет элем го, Манас деп, муну ушинтип алгараны Коңурбайга кайра берип жибергенине Алмамбеттин ушунчалык ичи түтөп, Алмамбет ушунчалык буркурап ийди дейт да. Ошондо Манас дагы кайталады дейт. Алмамбет, бирөөнүн аты ат болбос, бирөөнүн тону тон болбос. Мейли, ал дагы бир жердин баатыры, ал дагы бир жердин уулу. Атсыз кетип калып жүрбөсүн. Жок дегенде коноктук каадасын сыйлайлы деп, анан муну ушинтип бир сайыш бүттү дейт туугандар. Эми калганын сиздерге кийинки көрсөтүүдө айтып бермекчимин. Анан да сөздүн соңунда айтып кое турган бир өтүнүчүбүз бар туугандар. Биз Манас баяны көрсөтүүсүнө демөөрчүлөрдү издеп жатабыз. Кимде кимге ушул көрсөтүү жаккан болсо, көңүлүнөн бир аз да болсо жылуулук тапкан болсо, ушул көрсөтүүгө демөөрчүлүк кылып туруңуздар. Ал үчүн биз атайын Мбанк номер алып, Мбанк картасын ачып койгонбуз. Ошол номерду атайын көрсөтүүнүн комментарийине жана үстүнө жазып коймокчубуз туугандар. Кайрадан көрүшкөнчө аманчылыкта туруңуздар. Урматтуу көрүүчү, эгер бизди колдоп, эмгегибизди баалап, бабаларыбыздын даңкын баяндаган көрсөтүүлөр көбүрөөк чыгып, көбүрөөк жайылуусун кааласаңыз, экрандагы номерлерге акча которуп, демөөрчүлүк кылсаңыз болот. Күч бирдикте замандаш.